Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн каарманы улуттук опера өнөрүндө өзүнүн аткарчылык чеберчилиги, кооз үнү, өз жүзү менен келе жаткан таланттарыбыздын бири, эл аралык конкурстардын ээси, опера ырчысы Кайыңбек Кускаков болмокчу. Өзім ошол Жетегиз районуна караштуу Кичи Жаргылчак орто мектебинде окудум. Ошол жерде туулуп өскөм, 10 класста бүтүргөм. Анан ошол Кудайдын бир кээ бир учурда өзүбүз ушу болбой калган нерсеге ушундай капа болобуз да. Ушундай болуш керек эле, болбой калды деп. Бирок ал жакшы нерсеге болуп атканын көпчүлүк учурда биз пендебиз сезбей калат экенбиз. Мен ошондой болдум. Ошол политехнический институтка тапшырбай, кечигип калып, анан ушул театрдын алдындагы 2 жылдык студияга тапшырып, опералык студиясы ал кезде күчтүү болчу. Эмне деген улуу дөшалардын колунан сабак алдым. Кайыңбекти мен 1978 жылдан бери билем, анткени биз оперный студияда бирге окуганбыз мен. 2 жыл бир ошо опера студияда окуп жүрдүк. 2 жылдык студияны окуп жатып эле Советтик армиянын катарына ошо Германия мамлекетинде службамды өтөдүм. Ошо атуулдук службамды ошол жерде дагы ырби ансамблинде болду да. Ал жерде дагы ушундай өзүнөн өзү эле ушул чыгармачылык мени ээрчип алгандай да. Албетте мен уже ошол армияда жүрүп эле ушул опералык ырчы болом деп мен ошол жактан чечтим. Ошол боюнча келип биздин азыр консерватория, мурда болсо искусство институту болчу Бешналиев атындагы, мен Бешналиев атындагы искусство институту учурунда бүтүрдүм 91-жылы. Мы с Кайыңбеком вместе закончили институт искусств, вместе пришли в театр. И вся его творческая жизнь как бы на моих глазах проходила. Я должна сказать, что он пришел очень профессионально подготовленным, он сразу стал петь партию Фигаро в Сибирском цирюльнике, это центральная партия. СССРдин эл артисти, Советтер Союзунун социалисттик эмгектин баатыры, композитор, дирижер Калай Молдобасановдун эмгеги чоң. Бул киши ушул партияны мага ушундай подарок кылгандай болду да, өзү да айтты. Кайыңбек баатыр деп коет эле. Баатыр, ушул партия сага хлеб с маслом болот. Сен бул партия менен ушул табитиң менен, ушул турган турпатың менен, ушул өзүңдүн мастерствоң менен, үнүң менен ушул мен сага ушунчалык дайындадым. Ушул мамлекет, кайсы мамлекет болсо дагы, кайсы шаар болсо дагы ошол жерге барып ырдоого сен толук укугуң бар. Ошонун деңгээлинде даярдалдың деп айтат эле. Анын айткандай, бул менин Фигаром көп жерде болду. Австрияда болду, Кипрде, Турцияда болду. Европанын бир топ шаарларында, мына өзүңүздөр байкагандай, мурдагы СНГнын шаарларында, ошо көп жерде, кайсы жерде мен концерт ырдабайын, ошол Фигаронун каватинасына ырдайм, кошомун. Фигаро, 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 Фигаро. Ahimè, ahimè, che porria, ahimè, che folla, una alla volta, per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla
alla volta, per carità. Figaro, son qua, Hips, Figaro. Son qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono il factotum della città, della città, della città, della città, della città. Bravo Figaro, bravissimo, bravo Figaro, bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. La 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 la. Fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo per verità. Sono il factotum della città, sono il factotum della città, della città, della città. Кыргыз опера театрында иштеп баштап, ал көптөгөн дүйнөлүк орус, кыргыз композиторлорунун чыгармаларына кайрылып, өнөр сересинде өз жүзү бар таланттуу чыгармачыл инсан экендигин далилдей алды. Потом год за годом он входил в репертуар, спел достаточно много партий. Это Сильвио в «Паяцах», это Евгений Онегин, Жермон в «Травиате». В прошлом году он спел премьеру «Риголетто». Это, в общем-то, самая такая, одна из сложных вершин, наверное, для партии для оперного баритона, драматического плана. Марулло, сеньор мой, ты скажи, ее вы закрыли, ведь там угадал я, ведь там не ошибся, ведь там отвечай мне. Мен де режиссерларға да айтқам, Қайынбек Құсқақовты «Риголетто» қоюға обязательно, өйткені ол үні ғана емес, өзі актерский жағынан да атқарады да барынтең. Ырдалып эле жүргөн опералар да буларчы. Ошонун ар бир эле бир сабынан бул көп кандайдыр бир эмени табат да, жанагы өзгөчөлүктөрдү табат. Ушул эле «Риголеттонун» үстүндө дагы иштеп, итальянча жаттап, ушундай сунуштар болуп атат. Алмата жана көптөгөн ушул жакынкы мамлекеттерге барып ырдоого ушул ниеттенип турам. Боже, дитя, дитя моя! Ах, ах, вот где старца проклятие! Концертный программаларда даярдап концерт берет.
былтыр эле бир концерт берди, чоң концерттер, чоң залыска, репертуар абдан диапазон чоң репертуар болду. Слишком больно и невольно за себе. Помнишь ли ты наши мечты? Пусть это был только сон, не ответ сердца. Ошо Көреулу операсынан Узейир Гаджибековдун Ибрагим хан деген башкы партиялардын бири болуп эсептелет. Ошонун образын жараттым. Менимче ошо режиссер коючуга дагы абдан жагып калды, элдер да ушундай жакшы кабыл алышты, өзүм коллегаларым. Аны бизде Кыргызстанда гана эмес, Алматыда деле, Анкара, Бакуда деле абдан айтып атышты. Өзүнө жазгандай партия экен деп. Ошол Көреулу операсынын үстүндө иштөөдө өзүңүздөр байкагандай ошо Афлатун бей деген режиссер иштеди. Маститер режиссер экен да, мага абдан жакты иштөөсү. Жеке эле мага эмес, мына биздин ушул театрыбызга керек болсо ушундай бир пример көргөздү десек болот. Бул киши ошол менин образымды жаратууда мага мындай эле жолдомо берди. Бул киши ушундай, сиздин образыңыз мындай деп. Анан ошону өзүм иштеп, мындай кандайдыр бир учурда өзүмдү ушундай актердун бир абдан бир кылдаттыгы, ушул мастерлиги ушундай жатат да. Актер деген өзү ошону ойлоп, азыр эмне ырдайм, азыр эмнени жасайм, азыр оңго секирем, солго секирем, же болбосо ырдайм, колумду көтөрөм дебестен, ошол актер, мисалы үчүн мен сахнада ойноп атсам, дайыр Кайыңбек залдан көрүп туруш керек да. Мен өзүмдү, то есть өзүмдү өзүм көрүшүм керек. Зал сахнада эмне кылып атканымды өзүм залда туруп, же болбосо кулисада туруп көрүш керек. И сейчас он, в общем-то, уже перешел на партии более драматического плана.
поглядела, друга ждешь ты дни и ночи, горько слезы льешь. Ложель день за днем, плачет длину бесплодно, знай, что враг терзает Русь, враг, что лютый барс. Стонет Русь в когтях могучих, и в том винит она меня. О, дайте мне свободу, я мой позор сумею искупить. Я разобьет друга спасу. Ни сна, ни отдыха измученной душе, мне ночь не шлет надежды на спасение. Лишь прошлое я вновь переживаю, один в тиши ночей. И нет исхода мне. Ох, тяжко, тяжко мне, тяжко сознание бессилия моего. Келинчегим Бегайым быйыл уже 26 жыл болду үйлөнгөнүбүзгө. 83-жылы үйлөндүк эле, 5 балалуу болдук. Экинчи неберелүү болдум, жакында эле тайта болдум. Өзүң иштеген тегерек деген эл, партнерың, тең туштарың, ошол өзүңдүн коллегаларың менен жакшы мамиледе болушуң керек. Ушул театр өзүнчө бир бул үй бүлө сыяктуу да. Мен ошол көмөрөм деп эсептейм, ошо өзүмдүн агайымды Болот Мыйжылкеевди, анан Марлен Оталиш Темирбеков өзүмдүн окутуучум. Сахна абдан ыйык, анан мен сөзсүз түрдө толкунданып турам чыгаардын алдындачы. Толкунданбай туруп чыгып кетсем жакшы болбой калат. Сахнага чыккандан кийин ал кайда жоголуп кеткенин билбейсиң, уже аралашып кетесиң, ушундай болот мүмкүн. Ага залталы шатыракта кол чаап турса, анан аягында ушундай көрүүчүлөргө тазим кылып чыгып, жүгүнүп өткөн учурда элдин кабыл алуусунан билинип, ошончалык өзүңдү бактылуу сезесиң да. Мындай бактыны эч ким сезе албайт го деп ойлойм. Ушул операда кырчылар эле сезет го деп ойлойм.